Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ЛТР каналындагы Гүлстан көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Анда мен биздин азыркы студиябызда мейманыбыз менен тааныштыра кетсем, кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун төрагасы Калык Мамбетов мырза. Саламатсыздар. Мына Калыкова деги эле азыр эң биринчи жаңы окуу жылы кетип келбеди. Мына ушул багыттан алганда сиздерде жанагы бир ай ишерси менен ушул жаңы окуу жылына карата же болбосо жалпы эле ушул мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн ошол тетектерди чыгаруу багытында кандай иштер болду? Алар толугу менен камсыз боло алдыбы? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Туура айтып атасыз. Мына 2013 жылдын жаңы окуу жылы башталды. Кыргыз Республикасында эки атайын жатак мектеп бар. Көзү көрбөгөн, көзү азиз балдар үчүн бул Бишкек шаарында, анан Ош шаарында. Андан тышкары кулак укпаган, тили сүйлөбөгөн балдардын 3 жатак мектеби бар. Түштүктө Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүндө, анан бул Бишкек шаарында. Тилекке каршы кыргыз тилиндеги окуу китептери менен көзү азиз окуучуларды дагы, кулак укпаган окуучуларды дагы көптөгөн жылдан бери камсыз кыла албай келе жатабыз. Мунун эң оордугу баягы Советтер Союзунун кезинде эле кыргыз тили анча көңүлгө алынбай калып, бул жерге атайын адистештирилген окуу куралдары керек. Ушунун бардыгы Москвада, Ленинград шаарларында чыгып, орус тилинде болуп калып, ошол уланып келатат да. Мына кыргыз мамлекет эгемендүүлүгүн алгандан 22 жылдыгын жакында эле белгиледик. Ошого карабастан ушул ишти чече албай келатабыз. Бирок былтыркы жылдан бери мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын негизги закону, конституцияны Брайль системасында чыгардык. Андан тышкары экинчи көрүү деген фонд бар. Ушул фонд Япония мамлекети грант берген. Ошонун негизинде бир аз кыргыз тилинде окуу куралдарын чыгарганга аракет кылышты. Бирок бул дагы жетишсиз болуп атат. Себеби маселе өтө каражатты көп талап кылган маселе. Ошон үчүн бул ишке түздөн түз мамлекет өзү киришиш керек да. Мен билгенден Көкжарда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга берилип аткан учурда айттыңыз эле, ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга үй салынып, бирок шарт түзүлбөй калыптыр. Мисалы ошол баягы кабатка чыгуу боюнча, көтөрүлүү боюнча же мисалы коляска менен жүргөндө өтүү боюнча да. Анан ушул боюнча дагы айтып кетсеңиз, азыр социалдык маселелер кандай болуп атат? Социалдык маселесин чечүү аракеттери. Анан жалпы эле ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугу боюнча, алардын укугу коомдук транспортто, дагы башка жерлерде сакталып атабы деген да суроо. Эми шериктештиктеги көп мамлекеттен Кыргыз мамлекети айырмаланып, бул өтө жакшы айырмалануу. Мен муну баса айткым келип атат. Биз майыптарга турак жай маселесин мамлекет колго алганда, бул маселени, биз айткан маселени угушат, кулак салышат, колдорунан келишинче республикада оору болуп атса дагы, бюджетте акча азыраак болуп атса дагы, бул жардамды буга чейин колго алып жардам берип келишкен. Ошонун негизинде биз Көкжар кичи районунда бир 45 квартиралуу 9 үйдү салып, 45 квартиралуу үйдү салып, 9 этаж ноябрь 2008 жылы киргизгенбиз адамдарды. Андан кийин бул Бишкек шаарындагы 6 микрорайондо 2-9 этаж үйдү салдык, 90 квартиралуу. Бул жерге дагы майып адамдар киришкен 2009 жылы. Анан былтыр буюрса, мына 2012 жылы Ош шаарында 45 квартиралык, жанагы цокольный этажы менен 6 этаж үй салдык. Анар кичи районунда, анан Жалал Абадта Спутник кичи районунда дагы 5 этаж 40 квартиралуу үй салып, былтыр элибизди киргизгенбиз. Эми 2 жыл болуп калды. Ошол эле Көкжар кичи районунда дагы цокольный этажын эсептегенде 10 этаж үй салып атабыз. Азыр 7 этажга келип, тилекке каршы каражат министрлиги акча бербей атат деп тиги мамлекеттик курулуш агентствосы такай шылтоо кылып келип атат. Ушул үйдү сала албай жатабыз. Уну үйдү эл күтүп атат. Эми шарты боюнча алганда бул Бишкектеги салынган үйлөрдөн
Ош шаарындагы салынган үйдүн архитектурасы, майып адамдарга ылайыкталганы боюнча Ош шаарындагы үйдүн шарты жакшы да. Келечегинде ошондой эле үйлөр дагы республиканын башка жерлеринде салынышы керек. Дагы келечекте кандай ушундай саамалыктарды уюштурсак деген бир ойлоруңуз, пландарыңыз бар, ошолор жөнүндө да ой бөлүшөбүз. Кыргыз Республикасы жанагы майыптар жөнүндө конвенция бар. Муну Бириккен Улуттар уюму кабыл алган. Ошого кошулалы бирик эл деп Кыргызстандагы кол койгон. Ал кезде Роза Исаковна президент эле, Алмазбек Шаршенович премьер-министр эле. Ошол кезде коюлган. Эми азыр ошол конвенцияны жогорку кеңеш ратификациядан өткөрүп, анан баягы этап менен ишке ашырыш керек да. Ошол иштер ашса, майыптар үчүн дагы бир топ маселе жеңилдеп калат эле деп мен ишенемин да. Себеби анда көп маселе жазылган, жанагы өндүрүшүнөн баштап, обуреки билим берүү боюнча. Негизи бүгүнкү кезде майыптар боюнча эл аралык деңгээлде 3 багыт менен маселе көтөрүлүп атат да. Биринчи жакырчылыкты кандай кылып жоёбуз майыптардын ичинде. Экинчиси майыптарды кандай кылып жумуш менен, иш менен камсыз кылабыз. Анан үчүнчүсү майыптарга толук кандуу билим берүү. Ушул 3 маселе мамлекет, эл аралык мамлекеттердин арасында дагы көтөрүлүп атат. Мен бүткүл дүйнөлүк Азиздер Союзунун аткаруу комитетинин мүчөсү болуп иштейм да. Бул коомдук ишим менен. Бул жерге 174 мамлекет кирет. Андан тышкары бул түштүк чыгыш, жакынкы чыгыш, Борбордук Азия мамлекеттери кирген, 31 мамлекет кирген Азия Азиздер Союзу бар. Бул жерде вице-президенти болуп иш кылып келип атам, мына экинчи жолу. Анан булар менен кезиккенде мен баягы заман оор болуп турган кезде булардан жардам сурадым мен. Техникалык жардам сурап жүрдүм, акчалай жардам сурап жүрдүм. Бизде майыптар иштейт, иштеп көнгөн, жумуш менен иштеши керек, бир жаңы технологиядан жардам бергиле десем, 2008-жылга чейин мен уккан киши болгон эмес. Чет мамлекетте. Аларга мен бир асмандан түшө эле башка сөз айтып аткандай айтышар эле да, майыптар иштейт дегенди булар анча көңүлүнө алышчу эмес. Баягы 2008-жылдагы глобалдык экономикалык кризис болбодубу? Ошол оң таасир берди окшойт. Ошол 2008-ден бери өнүккөн мамлекеттер дагы өздөрүнүн мамлекетинде жашаган майып адамдарга жумуш бериш керек экен. Ушуларды эмгекке тартыш керек экен деген маселе азыр аларда дагы көтөрүлүп калды да. Анан ушул деңгээлде мындай адам сезе турган бир жакшынакай жардамы болбой жатат. Бирок келечегинен мен ойлойм жардам берилет го деп. Анан биз эл аралык уюмдарга да кайрылып көрдүк. Бул жерде фонд Сорос бар эмеспи? Булар бизге жакшынакай бир тигүү цехин уюштуруп берди. Бул Бишкек шаарында дудук адамдар үчүн куруп берди. Анан Финляндияда бир фонд бар экен, алар Токмок шаарына дагы баягы кийим тигүүчү машиналарды, үтүктөрдү, ануларды сатып берип, ал жерде дагы адамдарды жумуш менен камсыз кылып атабыз. Жанагы семинар, чогулуштар дейт, балким алар деле керектир. Бирок биздин ушул шартыбызда, Кыргызстандын ушул шартында бизге өндүрүш керек да. Жаңы технология керек. Биз иштейм деген, калган ден соолугу мүмкүнчүлүк берсе, ошол майып адамдар иштеш керек. Жанагы мамлекет тарабынан берилип аткан жөлөк пүлдөр, мамлекеттик пенсияга кошумча кылып дагы 5.000 сомдон, 10.000 сомдон айлык алып турса жаман болбойт эле. Алардын да үй бүлөсү бар, балдары бар, балдарга билим бериш керек. Контракт менен болуп бирдим, ол жогорку окуу жайларында окуп атышат, аяктактарда дагы жардам бериш керек болуп атпайбы. Анан жана билим берүү боюнча деп айтып атам. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстандагы атайын орто окуу жайларында, жогорку окуу жайларында 86 көзү азиз дүлөй дудук студенттер окуп атышат да. Булар эми Кыргыз Орус Славян университетинде окуп атышат. Кыргыз медициналык академияда, консерватория, институт искусства, Арабаев университетинде, анан тетиги Караколдун, Оштун, Жалал Абадтын университеттеринде, улуттук университетте биздин балдар окуп атышат. Ушуну мындан ары дагы өнүктүрүшүбүз керек. Азыркы маегибизди жыйынтыктайлы. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коомунун төрагасы Мамбет Акуновго алып кызматтабыз.
эстебич болду. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр дагы азыр биздин маегибизде баамдап отургандай деги эле ар бир адам жашоого укуктуу жана жөнөкөй эле жашоого эмес, жакшы шартта жана колдон келген жакшы мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп бул жашоонун кереметин сезүүгө дагы укуктуу, милдеттүү болуп эсептелинет. Мына ошондуктан мына ошондой жакшы турмушту жашоо үчүн бирөөнүн колун карап отурбастан ар бир адам өзүнүн эмгеги менен гана жакшы турмушка жете алат экен. Мына ошондуктан адал эмгек жана ак ишиңиздерди ар бириңиздер өзүңүздөрдүн жашооңуздар үчүн жана келечек үчүн, Кыргызстан үчүн деген уран менен жакшы бир эмгектерди жаратууга аракет кылат деген ойдобуз.